ару жатымай чырагым аппагым, сени көрүп мен тазара баштадым. Карегинде жүргөн экен катылып, айга чаңкы бир мен жоготкон асманы. Акмат миллион теңге көнүп атасызбы? Жок, көнбөй элем, колдон өпкөн киши жок көнбөйт. Акмат аке, ушул айтыштор теле долбооруна сиз өзүңүз эмне алдыңыз? Миллион сомдон башка. Айтыштор долбоорунда мен биринчиден терме жаздым десем болот. Жаш элек шайыр шаттанган, алыска сапар аттанган. Шаар көргөн эчкиден корк депчи. Сайт отпайсызбы? Карышкырдын ийине кирип чыккан эчкиден корк депчи. Ошондой эчкилер да бар да. Бир жакшы бир окуя бар. Кызыл сууда бир айтыш болуп атса, бир уйгур келип канча пул берет дептир да айтыштачы. Ошондо 200 000 сом баш байга иштесе, үйрөнүп кое турган кесип экен деп коет. Кереги тиеши жумуш экен дегендей. Үйрөнүп кое турган кесип экен деп коет. Анан ошондой ойлонгондор дагы аракет кылып көрсө, мүмкүн жок дегенде кесипти үйрөнө албаса да күйөрман болуп калат да. Тилге. Бул рахмат, бул айтышка кылган жакшы бир урмат сый. Мүмкүн ушул башка бир коомдорго, башка бир жактарга башын буруп кеткен жаштарды бир жалт караткан бир окуя болду деп айтсак болот. Ошол эл ичинде жашоо турмуштун агымында калдалактап бараткан жаштар мүмкүн ушул айтышты көрүп жашоолору бир жаңылыкка бурулган жаштар болуп калат чыгар, Кудай буйрсачы. Ушу чоң рахмат айткым келет эми. Төкмө акын, ырчы, аткаруучу. Кудай буйрса, азыркынын арабызда жүргөн жаш акын болсо, келечектин алп акыны, келечектин залкары, кадимки төкмө акын Акматбек Султан уулу бүгүнүздө мейманда. Кутман кечиңиз менен, саламатсызбы? Кутман кечиңиз менен, бар болуңуз. Акмат аке, президентибиз Садыр Жапаровдун колдоосу менен улуттук Манас театрынын жана биринчи улуттук каналдын уюштуруусунун негизинде айтыштор теле долбоорунун финалдык беттешинде сиз баш байгени алып, акындардын арасында миллион аталдыңыз да. Тамаша сөз менен айтканда Акмат миллион болдуңуз да. Ушул теле долбоор тууралуу азын улак кеп кылалы, куттуктайбыз алгач. Чоң рахмат, Шабданбай. Арыбаңыздар, кутман кечиңиздер менен, ардактуу кыргызстандыктар, теле көрөрмандар, өнөрдүн сүйөрмандары. Чоң рахмат. Бул долбоорду болсо ушул журналист, айтыш өнөрүнүн күйөрман кызы Мунара Алимжан кызы көтөргөн экен ушул долбоорду. Анан президентибиз Садыр Нуркожоевич, Курманкул Зулушев агабыз, кен прокурор. Ошол кишилердин баары колдоп, улуттук телеканал колдоп, биздин улуттук Манас театры колдоп, 3 айдан бери 4 айлампа болду негизи. 4 баскыч менен өттү. Анан Кудай ушу маңдайыбызга буйруптур. Миллионер болуштубу? Миллионер болушту. Мындай Акмат миллион теңге көнүп атасызбы? Жок, көнбөй элем, колдон өпкөн киши жок көнбөйт. Акмат аке, мен ошол айтыштор теле долбоорду калтырбай ар бир айлампасын көрүп жүрдүм да. Жана Арген Биймырза уулу менен сиздердин макал айтышыңыздар аябай ошол жерде отурган көрүүчүлөрдүн дагы сыналгындардын артында көрүп аткан көрөрмандардын да бир бүйүрү кызытты да. Абдан туура айтасыз. Бул долбоордун өзгөчөлүктөрү кыргыз адабиятындагы айтыш өнөрүндөгү бардык жанрларды камтыганга аракет кылды. Ушу соңку кезде баягы макал лакап, анан эң соңку бөлүгүндө табышмак айтыш болмок. Анан баягы табышмак айтышты
кыскартып коюшуптур. Эмне себептен? Эми баягы жакшы чыкпай калабы деп санап керек да. Эми ал табышмактык бир аз кыйыныраак да. Анан кайра эле макал айтышы болду. Эми бизде Кыргыздын ар бир макалдары түпкү маанисин карап келсек, хадистен кем эмес, акыл ойду, акыл кеңеш, тарбияны көрсөткөн макалдарыбыз көп да. Анан ошолорду жаңыртуу, баягы жаңыртсак деген далалат болду да. Анан рахмат, эми биз баягы арген экөөбүз да аракет кылдык, баягы эл китепте бар, бирок эл арасында колдонбой жүргөн макалдар. Жана сиздин бир макалыңыз эске келип атат ошол жерде. Баягы элибизде бир айтылган макал бар го. Шаар көргөн эчкиден корк депчи. Сиз айтып атпайсызбы? Карышкырдын ийине кирип чыккан эчкиден корк депчи. Ошондой эчкилер да бар да. Урматтуу теле көрүүчүлөр, Акмат Султан уулуна кызыккан сурооңуздар, жылуу пикириңиздер болсо төмөндө турган WhatsApp номурга байланышыңыздар. 0995 20 20 81 номуру. SMS бүтүрүүгө кызмат көрсөтүп жаткан учуру. Эфирди мен Шабдан Гүлжигитов алып барып жатам. 5-каналда түз эфирде ак жүрмөк программасы. Студиябыздын мейманы төкмө акын Акматбек Султан уулу. Акматбек Султан уулу менен ушул жакында болгон кече орун алган ийгилиги тууралуу жана мындан кийинки максат пландары, жасап жаткан жумуштары тууралуу маектешебиз. Сиздин да сурооңуз болсо төмөндө турган WhatsApp номурга калтырыңыз. Анда Акмат аке, бисмилла деп комуздун коштоосунда бир ыруу калды сизден. Ошентеле. Эми биз өзүбүздүн ырларды ырдай бербей, биздин улуу залкарларыбыз калтырган жакшы мурастардан бир ырдап берейин. Канымгүл Досманбетов апабыздын кыйылып турам деген обону сөзүн жазган залкар улуу талант Омар Султанов. Жакшы болот. Жайлоонун салкын абасы эркелей согуп астыртан, көңүлгө сиңген гүлжүкай көркөмүм менен мас Yadırab öskön güllerin Jakama yüzüp tağınıp, Kovanın sassam koştuğu Yaskadan çıkkanı canım. Menin jarışı O sentip etken günlerim Birde uzap baratat Kıyılıp duram koş demey Kımbat tuğurgun balaçak Çaşlık kezimde mezgilim koldan talaşak Men toybas bala kezimde ay mezgilim koldan talaşak Vale, kolçap alam. Акмат аке, ушул сиздин ар бир ийгилигиңизден кийин ар бир берген интервьюңузда, ар бир берген маегиңизде ушул улуу устат Элмирбек Иманалиевдин ысымын айтып жүрөсүз да. Бул эми биздин
жасап аткан жумушубуздун бүт бардыгы ошол устаттын көрсөткөн жолу менен, эми биз ошол кишинин көрсөткөн жолу менен келип ушундай нерсеге жетип атсак керек деген сыяктуу. Кечээ дагы ошол улуттук каналда өткөн айтыштар теледолбоорунун финалдык беттешинен кийинки берген маегиңизде да ушинтип кеп айтыптырсыз да. Бул жерде устатка болгон сый мамиле, анан өнөргө болгон улуулук, бул сиздин бир өзүңүздүн устатыңызга болгон сый мамилене бир жогорку чеги болсо керек деп айтсам туура болсо керек. Кошуласызбы ушуга? Чоң рахмат эми. Сиз ошентип түшүнсөңүз, мен туура жолдо баратыптырмын, ата жолунда, өнөр жолунда деп кубанып калдым. Бирок устатыбыз биз айткандан дагы улуу адам болчу. Эми ал кишилер дагы устатын сыйлаган, бизди байлап турган орток алтын чынжыр болсо ал өнөр да. Токтогул аталарыбыз, Токтогулдардын устаты, биз атын укпаган, затын укпаган адамдардын баарысы ушул өнөр менен, сөз менен элдин акылын кылымдардан кылымдарга аман эсен терме санат кылып, дастан кылып жеткирип келген да. Анан бул мисалы мен устатымды айтпаганым, же алдыңкы муун улуу залкарларды айтпаганым, бул өнөр менин менчигим деген сөз болуп калат да. Бул өнөр элдин менчиги, устатыбыздын уюткусу. Устатыбыз ушундай бир биздин ийгиликтерге жеткенибизди көрсө кандай сүйүнөт эле деген баягы кыялдануу элестетүү бар да. Абдан сүйүнмөк. Бирок мен дайыма айтып келем, Элмирбек дүйнөдөн кетсе дагы, Элмирбекти сүйгөн элибиз түбөлүктүү жашасын деп. Эр өлүмү ал милдет. Биз 90-га чыгабызбы, 100-га чыгабызбы, же 50-ге, 40-га, 30-да, 20-да деле кетип калгандар болот. Бирок элибизди түбөлүк чексиз өмүргө жеткирүү ар бир жигиттин милдети. Эгер ошондой кызмат кыла алса, Элмирбек Иманалиев устатыбыздай кызмат кыла алсак, биздин бакытыбыз ошондо. Ахмат ака, ушул Элмирбек Иманалиевдин бир мектепти түптөп кетти да. Мисалы үчүн азыркы акындардын бир мектебин түптөп койду да. Мисалы үчүн алып карай турган болсок, ошол эле Айтыш коомдук фондунда азыр деле сиздердин 10 күндүк сабагыңыздар жүрүп турат. Ошол устаттын таштап кеткен багытын улантып жатасыздар. Азыр эми мындай алып караганда, Элмирбек Иманалиев сиз айткандай калың жүрүп турганда бул кишинин ысымы унутулат деп айткан киши, ал бир туура эмес түшүнүк айткан киши болот деп ойлойм да. Унутулбайт, бирок унутпашы керек. Мисалы карасаңыз, ар бир улуттун ар заманда жараткан үлгүлөрү болот да. Ушул 21-кылымдагы акындыктын жаркын үлгүсү, алтын жылдызы болуп устатыбыз калып калды да. Анан бул азыр карасаңыз маалыматтын бир чытырман токоюнда калдык да. Башаламан маалымат. Башаламан да. Мисалы, мен чыгарган маалыматты мен жака менин көз карашым менен караганда туура болуп көрүнө берет да. Ал экинчи адамга башкача көрүнө берет. Үчүнчү адам сиздин маалыматыңыз мага туура эмес көрүнүшү мүмкүн. Ушундай башаламан маалыматтардын арасында жол көрсөтүп турган, бийикте жанган жылдыздай болгон бир үлгүлөрдү жаратып алган элибиздин бактысы бар да. 21-кылымдын ушу алтын казык жылдызы Элмирбек Иманалиев болот деп айтсак болот. Албетте бул өнөр Токтогул атабыздан бери жана айтып кеткенде атын жытын билбеген улуу акындар жеткирген. Бул өнөр элдин өнөрү, бул өнөр элдин бактысы, элдин келечеги. Ошого мен ар дайым айтышка чыкканда чаман келишинче жакшы сөздөрдү, анан жаңы сөздөрдү, жаңы ойлорду айтканга аракет кылам да. Мисалы, Эстебес атабызды айтчу эле устаттын. Эстегем депутат болуптур да, бир канча жолу. Анан 1-2 жолу эле сүйлөгөн го трибунадачы. Анан Эстегем айтып коет дейт. Алы кем айткандай деп баштап устаттын. Анда да тиги саясатты сүйлөйт да Эстегемчи. Алы кем айткандай устаттын. Анан мындай деп сүйлөчкөн да. Жогорку кеңеш трибунасынан. Сөз баштаганда устатынан баштатпайбы? Эми бул биздин устатыбыз
баягы чексиз сыйынып кетип эмес, ушул өнөрдүн салты жөрөлгөсү ушундай. Биз устатыбыз бар үчүн биз ушул өнөрдүн кыр-сырын кичине болсо да түшүндүк. Устатыбыз баягы Чалкар деңиз болсо, биз ал кишиден бир булакчалык, же бир аябай катуу кетсе бир кичине бир кулак арыкчалык көрөнгө алып калсак, ошону уучтан түпкө курап, улуу жолду улап, биз дагы устатыбыз сыяктуу эстебес аталарыбыздай, Тууганбай Ашыралы, Замирбек аталарыбыздай, Токтосун аталарыбыздай кылып, келечек муунга толкутуп таштап берсек эмнеси жаман? Бул улуттун байлыгы. Ушул бизге айтыштөр долбоору мындайча менин көз карашымда ушу төкмөлүккө бир акындарды түртмөктөгөн бир жакшы долбоор болуп атат. Анткени биз тем берген, биз жалаң эле жамакчылык деңгээлде жүрөбүз да, айтышып элечи. Төкмө акын дегенди көбүбүз түшүнбөй жүрөбүз. Төкмө акын деген ошо жанагы Манастан айткан, дастандарды айткан, терме санаттарды айткан, жана макал лакаптарды айткан, апыртмаларды айткан, табышмакты айткан, анан чечендик сөздөрдү айткан, обондырларды, күүлөрдү черткен, ушулардын баарысы келип туруп анан бир төкмө акын деген бир улуу атты мындай ажарын ачып турат да. Анан бул ушул рахмат, бул айтыштөр долбоору ошо төкмө акындыктын бир кыр-сырларына, биигине акындарды сүрөгөн, ээрчитип түртмөктөгөн долбоор болду деп айтсак болот. Буюрса уланат деп атат. 40 жаштан жогорку акындарга дагы ошондой айтыш куруп беребиз деп сөз берди биздин премьер-министр. Анан буюрса алда болсо жакшы, мисалы Амантай агабыз, Жеңишбек, Азамат, агаларыбыздан ушундай бир өнөрдө экранда бир мурастары калып атса, жаш кезинде азыр кылычтай кайралган кылычтай болгон 40-50 урагында да эс акылга толуп болуп турган кез. Ошолордон бир экранда мурас калып калса, кийин картайган кезде же болбосо кийинки кылымдын балдары ошолорду угуп, ошолорду мурас кылып, ошолордон көңүлүнө дем, жүрөгүнө канат байлап, ушул ааламдашы доорунда адашпай, чатышпай, өз багытынан, жолунан калбай учат, марасына жетет, тууруна конот деп ишенебиз да. Ошо бул жакшы долбоор болду деп ишенем. Акмат эке, ушул айтыштөр теле долбооруна сиз өзүңүзгө эмне алдыңыз? Миллион сомдон башка. Айтыштөр долбоорунда мен биринчиден терме жаздым десем болот. Терменин темасы болсо Кокон хандыгындагы кыргыздардын ролу деген же орду деген келди. Мен ошону жазганда абдан көп түйшүктөндүм. Анткени абдан чачкын экен. Мисалы, интернеттеги маалыматтар бири-бирин куптабаган, бири-бирине каршы болуп калат кээде. Анан кээ бир жерде кээ бир образдардын, кээ бир адамдардын баскан жолу бүдөмүк болуп атты да. Ошолордун баарысын тарыхчылардан сурадым, Кыяз агайдан көп сурадым, Үмүт эжеден сурадым, Курманкул аке да айтып берди. Ошолордун баарысын эме кылып, анан бир жакшы терме болуп калат деп ойлойм да. Ошол терме жаздым биринчиден. Анан бизде жаңы бир жанр мурда бар, бирок ортодо үзүлүп калган апыртма деген жанрды да угасыз буюрсачы. Кийинки айтыштырды? Кийинкиде буюрсачы. Эмнени апсат болду экен? Апыртма дагы жанданып, жаңыланып келатат буюрсачы. Анан айтыштарда болсо ал эсте деле жок. Жаңы сөздөр, жаңы ойлор айтылып калса, ал менин дагы, улутумдун да байлыгы болуп калар. Ушул айтыштөрдөн көп нерсени алдык. Өсүүлөр абдан жакшы болуп атты. Жана өзүңүз билгендей, өмүр макалды көп колдонбойбуз да жашоодочу. Биз тилибиз абдан жарды болуп кетти да. Мындай түз эле баягы мектеп балдардай эле сүйлөшүп калдык азыр коомдочу. Анан ошо макалдарды да үйрөнүп, аны кандай колдонуунун, анын маанилерин, кыр-сырларын үйрөнүп аттык да. Булардын баарысы билинбеген менен өзүбүздүн көкүрөгүбүздү бир байытууга, эгерде ошол көкүрөгүбүздө бар болсо ойготууга зор салым болду деп айтсак туура болот. Акмат эке, мырдайлы. Ырдайлуу.
устатымдын устаты деп айтсак болот. Ашыралай Талиф атабыздын нарынан жазган саламкат деген ырынырда эле. Сапарда келатып угуп аткандар бар чыгар. Же үйүндө отуруп бир айылын эстеп телевизор көрүп аткандар бар чыгар. Нарынан жазган саламкаттырда эле. Ке кошулуп койчу Абданбай. Мен ий деген жерлерден кошулуп турайын. Жаш элек шайыр шаттанган, алыска сапар аттанган, кыймылдап поезд баратсаң, кылгырып көздөн жаш тамган. Толкунум дире бабанын, учуна жетпей сананын, убара болуп кылчактабай, артымдан улам карадым. Караган менен көз жетпей, тапкайда калды караным. Элестейт бирок сүйкүмдүң жарокер жал-жал жамалым. Бир букет гүлдү сунарда, күйүттү күнгө капталган, саламаты сен баргын деп узатып калдың вокзалдан. Жөнөдүм нарын каалагай, ынагым сенсиң санада. Жүзүмдөй бышкан өлтүрөбүй, жүзүңдөн жаным садага. Ойласам болуп көңүл шат, жолуксак деймини кайрабат. Театр ачып жаткандаң ой, нарындан жазган саламкат. Театр ачып жаткандаң нарындан жазган саламкат. Бале, кол чабалам. Кереметедир, мыкты аткаруу. 5 каналдык Түз эфирде Акчурмөк программасында Акматбек Султан уулунун аткаруусунда жаңырып жаткан учуру. Эми көрөрмандардан келген SMS билдирүүлөр, жылуу пикирлер бар. Сиздин байгеңиз менен ийгилигиңизди менен кубанган көрөрмандардын SMS билдирүүлөрүнө дагы кезек берели. Акыркы сандары 485 миңден аяктаган абонент Кутмандуу Кечиңер менен Акматбек балам баш байген кут болсун, аман жүр айланайын, бурулапаң, ден соолукта бол деп өзүнүн SMS билдирүүсүн калтырган. Акыркы сандары 096 менен аяктаган абонент. Кутмандуу Кечиңиздер менен Акмат аке, сиздин айтыштарыңызды калтырбай көрөбүз, талантыңызга таазим, сыйлыгыңыз кут болсун. Элибиздин сыймык болуп жүрө бериңиз. Сыйлык сиздики болгону менен сыймык бул жалпы элдики. Сиздей акын бар экенине биз сыймыктанабыз. Элмирбек Иманалиевдин жолун улантуучу, Элмирбек Иманалиевдин атын алып жүрүүчүлөр бул төкмө акындар сиздерсиздер деп акыркы сандары 096 менен аяктаган абонент өзүнүн жылуу пикирин калтырган. 664 менен аяктаган абонент Кутман Кечиңер менен азаматсың, өнөрүң өркүндөй берсин. Чыгармачылыгың зоолоң бийиктей берсин, алган сыйлыгың кут болсун. Бул сыйлык чыгармачылык жолундагы эң эле бир башталыш болсун деп тилек айталы, бар бол деп көрөрманыбыз өзүнүн жылуу пикирин калтырган. Чоң рахмат. Алга Акматбек байге кут болсун. Мен алдын ала билгендей эле
бир ой жүгүртүп койдум эле баш байгени Акматбек Султан уулу алса керек деп. Мен ойлогондой болуп чыкты дейт акыркы сандары 702 менен аяктаган абонент. Акыркы сандары 762 менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен Элмирбек Эманалиевдин жолун улантуучулар бар болгула. Сыйлыгың кут болсун. Эң негизгиси ден соолукта бол, зоболуң дагы да бийиктей берсин. Жараткан жаман көздөн, жаман сөздөн сактасын. Бар бол деп акыркы сандар 762 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Адам канчалык ийгиликти багындырса дагы, жараткан канчалык даражасын бийик кылса дагы, ал инсан өзүнүн адамдык сапатын жана башка адамдарга кылган мамилесин мурдагыдай калтыра турган болсо, жараткан Кудай анын даражасын дагы да бийиктеп, дагы да көтөрөт деп айтылат. Дал ошондой инсандардын бири бүгүн биздин мейманыбыз Акматбек Султан уулу. Акмат эге, мен бул сөз айтып жаткандын бир себеби, биз ушул калп айтпасам 2015-жылы ушул Кытай боордош кыргыздарга барып, ошол жерде баягы фольклордук практикага барганыбызда, ошондо көргөн Акматбек Султан уулу азыр деле ошол Акматбек Султан уулу да, миллионер болсо деле ошол да. Бул эми жөнөкөйлүк мында сиздин табиятыңызданбы же? Эми рахмат. Эми мен баягы өзгөрө албай өспөй жатсам керек да. Эң башкысы биз баягы кыргызда абдан жакшы сөз бар. Ерден озмок бар, элден озмок жок дейт. Ошого элибиз озсун ар дайым. Баягы элден көп билем деген эч нерсени билбейт дейт кыргыз. Эл деңиз болсо биз тамчыбыз дейт. Ошого элибиздин акылмандыгын, элибиздин көрөнгөсүн, баягы бабалардан калган сөздөрдү жана устатым бир айтышта абдан жакшы айтканы бар тиги. Казактын бир Мукагали Макатаев деген акында. Мен кантип жараттым деп айта аламын. Мен болсо бабаларды кайталадым. Казактын көрмө кийген кара өлөңүн чапан жаап кайра өзүнө кайтарамын деген. Жашоо ошондой эле. Болгону биз ошолорду эстеп, бирок изденүүдөн токтобосок, бизден да ошол бабалар сыяктуу мурас калса, өмүрүбүз текке кетпегени. Ушул миллион акча деле бир айтышка кылган бир жакшы сый болду десек болот. Миллион деп аты болгондон кийин ушу баягы элден элге жетип, кийинки урпактар ушундай чоң байгени утуп алсак болот турбайбы деп умтулуу болот да. Мисалы, бир жакшы бир окуя бар. Кызыл сууда бир айтыш болуп атса, бир уйгур келип канча пул берет дептир да айтыштачы. Ошондо 200 000 сом баш байга иштесе, үйрөнүп кое турган кесип экен деп коет дейт. Кереги тийчи жумуш экен дегендей. Үйрөнүп кое турган кесип экен деп коет. Анан ошондой ойлонгондор дагы аракет кылып көрсө, мүмкүн жок дегенде кесипти үйрөнө албаса да күйөрмөн болуп калат да. Тилге. Бул рахмат, бул айтышка кылган жакшы бир урмат сый. Мүмкүн ушул башка бир коомдорго, башка бир жактарга башын буруп кеткен жаштарды бир жалткараткан бир окуя болду деп айтсак болот. Ошол эл ичинде жашоо турмуштун агымында калдалактап бараткан жаштар мүмкүн ушул айтышты көрүп, жашоолору бир жаңылыкка бурулган жаштар болуп калат чыгар, Кудай буйрсачы. Ушу чоң рахмат айткым келет эми. Бар болуңуз, али ошончо акындын арасынан бул насип сизге буйруган экен. Насип мага буйруптур. Мен ошо абдан сүйүндүм. Биринчиден ишендиңизби биринчи атыңыз аталганда? Жок, эми ишендим, анткени мен 4 айлампада тең эң биринчи болуп келип аттым да. Упайлар боюнча? Упайлар боюнча 4 айлампа болду, тандоо туру менен эсепке алганда. Ошондо баарында упайларым жогору болуп атты. Анан мен абдан толкундандым, мен баягы сыйлыктуу алдым миллионду. Эми ушу баягы Чыңгыз хан айткандай, көрүнгөндөй көрүн,
болгондой болбосо жөн кой дегендей. Анан ушу көрүнгөндөй көрүнө аламбы? Анан миллион сомду алып алып анан 10 тыйындык сөздөр менен элимди алдап турсам кандай болот деген ойлор да кетти. Милдет оор. Антисе да баш тартпайбыз. Омар Султанов атабыз бир жолу айтты эле Илимдер академиясында. Бай балам, бул акындык менен манасчылыктын түйшүгү абдан оор. Илгери бирөөнүн баласына манас дарып, арбак дарып, ошондо атасы билип калып талма болуп, баласы оозунан көбүк чыгып эле анан манас айтса басылат экен. Анан атасы ыйлаган экен: "Ай балам, ушул өнөрдүн, ушул Кудай берген касиеттин өтөсүнө чыга алар бекенсиң" деп. Балам, бул жөн эмес. Эми баягы чыда, соңуна чейин алып чыксаң эрдигиң, орто жолго таштап койсоң анда азабыңда, шоруңда кийинки тукумдарыңа чейин доо кетет деп айтканы бар эле. Анан ошол сөздөрдү эстеп абдан толкундандым. Эң башкысы ушуну уюштургандарга абдан чоң рахмат айтып коеюн. Учурдан пайдаланып, буюрса ушул кайра уюштурулуп турса, бизден буюрса жакшы жаштар өсүп келатат. Ошолорго жакшы ийгилик, жакшы бир секирик болот эле да. Жакшы кеп болду. Акмат эке, ырдайлы келиңиз. Эфирибиздин убактысы бүгүн кенен. Атайын Акмат акыл келатса 15 мүнөт, 20 мүнөт бергенибиз бул кем болуп калат деп. Эфирдин убактысы кенен. Керим Жакшылыков атабыздын Көлдүн жээги деген обон ырдап берели. Сөзүн жазган Ашарал Айталиев. Көлдүн сезону ачылды дейт. Ушул бир көл жерге бизге саякатчыларды чакырып кеткеним болсун. Kölдүн жээги бирге бастык салкында, жайдар мүнөз жаз күнүндөй жаркылды. Жумшак шамал бет таймалап сыласаң, майда толкун же курлат шарпылда. Кош күндө көпкө карап ой кол булгап, кете бердиң пароходто, кете бердиң пароходто халкымда. Эми алысмын куса болуп сагынам, бирокта өмбирге жүрөт тамашам. Түйбөлүктүү өмүрүмдүн шеригиң, сени сүйүп жалгыз сени жаратам.
сүрөтүңдү сагынганда сүрөтүңдү карасам ар бир Жакшыр куулжуган дабыш 5-чыкаралык чөнөк программасынын алкагына жагып жаткан учуру биздин көрөрмандардан сизге келип түшкөн жылуу пикирлер бар. Жаңырда турган болсок, кадимки Кыргыз радиосунун да иште эмгектенген биздин кесиптешибиз Жаныбек Эсеналиев агабыздын бир тууган агасы Акталадан сизге өзүнүн жылуу пикирин жазып жаткан учуру. Кутмандуу кечиңиздер менен. Кандайсын Акматбек, сыйлык кут болсун. Мен Акталадан жазып жатам. Жаныбек Эсеналиевдин бир тууган агасымын. Кубанычбек Эсеналиев, ишиңе ийгилик болсун. Бул чек болбосун. Алдыда дагы далай айтыштарда өзүңдүн жакшы оюңду айтып, айтыштын бүйүрүн кызып жүрө бер. Сени менен сыймыктанабыз деп акыркы сандары 547 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Кутмандуу кечиңиздер менен. Акматбек, жеңишиң кут болсун балам. Айтыштар башталганда сени жеңишке жетсе экен деп дуа кылып жүрдүм. Баш байгеге татыктуу болгонуңа аябай кубандым. Жашооңдо ар дайым жеңишке, ийгиликке жетишип жүрө бер балам. Үй бүлөң менен бактылуу бол. Ар дайым сага дуа кылып жүрөм. Гүлжамал апаң Бишкектен. Чармачылыгыңды сыйлаймын, айтыштарыңды калтырбай көрөм. Бар бол балам, айланайын деп акыркы сандары 820 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Кутмандуу кечиңиздер менен. Саламатсыздарбы? Ишиңиздерге ийгилик болсун, ден соолук болсун. Мүмкүн болсо сыйлыгыңыз кут болсун. Мүмкүн болсо устатыңыздын ырларынан дагы жаңыртып бериңизчи. Сиздин аткарууңузда Элмирбек Иманалиевдин ырлары автордун аткаруусунда жаңырып жаткандай сезилет мен үчүн дейт. Акыркы сандары 231 менен аяктаган абонент. Дагы бир SMS билдирүү бар. Кутмандуу кечиңиздер менен. Мен Баткен областынын Кадамжай шаарынан жазып жатам. Атым Бектур дейт. Акматбек Султан уулу, сыйлыгыңыз кут болсун. Ийгиликтерди каалаймын. Сиз менен сыймыктанабыз. Ар бир айтышыңызды калтырбай көрүп келем. Алдыдагы айтыштарды дагы сиз жеңүүчү болот деп мен да баштан бир ойлоп койдум эле, бар болуңуз дедим. Көпчүлүк эле билген экен алдыдан Акматбек жеңүүчү болот деп. Кадамжайда жаткандарга чейин билген экен. Бар болуңуз Бектур ага. Ден соолукта болуңуз. Акыркы сандары 764 менен аяктаган абонент. Өнөрүң өркүндөй берсин Акмат. Сыйлыгың кут болсун. Сахнада ар дайым жаркылдап жүрө бер. Айтыштын көркүн ачып дейт. Акыркы сандары дагы бир SMS билдирүү бар. Чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик болсун. Акматбек Султан уулу.
айтышын калтырбай көрүп келем. Чындыгында ар бир айтышы өзгөчөлөнүп келет. Бар бол, сыйлыгың кут болсун деп акыркы сандары 584 менен аяктаган абонент өзүнүн билдирүүсүн калтырган. Дагы бир SMS билдирүү бар. Акматбек балам, баш бейген кут болсун. Аман жүр айланайын. Силерди көргөндө, Элмирбекти көргөндөй болом. Элмирбектен калган табериксиңер айланайын балам. Аман жүргүлө, бар болгула. Жараткан жамандыктан өзү сактасын деп акыркы сандары 703 менен аяктаган абонент пикирин калтырган. Чоң рахмат, чоң рахмат. Эл журтубуз ушинтип үмүттөнүп атканы өнөрдүн бактысы, биздин түйшүгүбүз албетте жакшы түйшүк, таттуу түйшүк. Элдин устатым жакшы бир сөзү бар эле. Бирөөнү үмүттөндүрүп коюп, анан ошол үмүттүн актабай күткөн жеринен чыкпай калган эң жаман деп. Ошончо эле үмүттөнүп аткандан кийин абдан жүрөгүмдү толкоо тартып, көңүлүмдө бир улуу көйгөйлөр пайда болот да. Анан албетте булардын баары жакшы түйшүк. Ушу кишилердин каалоо тилектерин, көңүл көксөйлөрүн канааттандырсак, бул биздин бактыбыз. Албетте эл журтубуз аман болсун. Жаныбек Эсеналиев байкенин агасына чоң рахмат. Кубанычбек Эсеналиев. Кубанычбек Эсеналиев. Жаныбек байке периштедей десек ашыкча болуп калар. Пенделердин периштеси десек болот. Эч кимге чымынга дагы жамандык каалабаган ушундай ак жүрөк адам. Биздин өмүрүбүзгө үлгү. Бар болуңуздар. Мен Кызыл Ыяга барып келгем. Баткендин Кызыл Ыя шаарына. Абдан сонун, ал жакта жакшы жаңылыктар бар. Бирөөлөр китеп тойго чакырды эле. Абдан сонун болуп келди. Ошо бир 58 автор биригип бир китеп жазыптыр. Бирок жомок түрүндө кылып окуяларын. Анан өздөрүнүн автор аттарын жазбай, телефон номерун соңку 2 эмесин жазып коюп, жаңыча сонун китеп жазышты. Ошондой Баткенде китеп жазгандар көп болсун, Баткенден айтыш акындар көп чыксын, манасчылар көп чыксын деп мен Кудайдан тилейм. Биз буйрса Кыргызстан Баткенден башталат деген ураанга баарыбыз кошулабыз. Баткен биздин азыр көз карегибиздей сактайбыз буйрса. Баткен биздин жүрөгүбүз, Баткен менен тилегибиз. Баткендеги агайын туугандарга чоң салам. Бектур аке, ийгилик. Балдарыңызды ушу өнөргө жакын кылыңыз, манаска жакын кылыңыз, билим өнөргө жакын кылыңыз. Мына Каапар агай менен Москвага да барып келгем. Ушунчалык бир жүрөгү элжиреген урпак келечек дегенде эч нерседен тайманбаган азыркы замандын дүйшөнү экен десек болот. Ошондой улуу мугалимдер бар болсун. Ден соолук каалайм. Жакшы адамдарга, эл журтубуз эсенчиликте болсун. Бар болуңуздар. Рахмат. Рахмат эке. Ушул ар бир айтып жаткан көрөрмандын ой пикири, бул сиздин ушул өнөргө болгон бир аяр мамилеңиздин, өнөргө болгон устаттан алган ушул өнөрдүн кээ бир инсандар айтып калат го. Эми бул менин үчүн хобби депчи. Бул сиздин хобби эмес, жан дүйнөңүздө жашаган. Эми баягы бул андай хобби кылып, эрмек кыла турган өнөр эмес да. Ооба да. Бунун эми баягы милдетин түшүнө албасак, хобби же бир кесип, же бир атактанк жасай турган, акча алып, элдин назарын бурдуруп бир өз кызыкчылыгыбызга иштете турган мүмкүнчүлүккө пайдаланмакпыз да. Кудай андайдан сактасын. Буну ушул өнөр менен ушул манасчылыкты, төкмакынчылыкты, комузду Кыргызга Кудай өзү энчилеп, улутка, эне тилге канат кылып, уютку кылып берсе керек деп эсептейм да. Бул Кудайдын Кыргызга берген керемети. Бул өнөрлөрдү хобби эмес, уютку кылып, улуу максат,
улуу күрөшкө айланып жашаганыбыз туура болот го деп жан дүйнөдө жашатып жан дүйнөдө жашатып аны жашоого мындай илге тартуулашыбыз керек да. Айтканыңызга кошулам. Кошуласызбы? Мен ушул Кытайга болгон сапарыбызда баягы кыргыз боордошторубуз менен жолукканыбызда мен ушунчалык суктандырганы атайын комуз мектептер, балдарга комуз үйрөткөн комуз мектептерди көргөндө ушунчалык кубангам да. Анан андай эми Бишкекте андай жасалгаларды көргөн эмесмин. Чүкөнү кадимгидей эс алуучу жайларда отургуч кылып койгондо мен көрүп алып таң калгам. Ушундай болот турбайбы көрсө депчи. Бул дагы ошол бала көргөндө бизде ушундай улуттук оюн болгон да деп бир эсине кылт этип бир эстегенге жакшы бир жөрөлгө болсо керек деген бир ойдо калгам да. Абдан туура айтасыз. Акбатек анда эфирибиздин баягы убактысы да тарып баратат. Сизден 1-2 руу калды көрөрмандар. Ошентели. Жана бир угарманыбыз устатыбыздын ырынан суранып кетти эле. Ооба. Устатыбыздын арузатын дегендерин ырдап берейин. Жакшы болот. Бар болуңуздар. Арузатым ай чырагым аппагым, сени көрүп мен тазара баштадым. Карегиңде жүргөн экен катылып, айга чаңкы бир мен жоготкон асманым. Карайлаган көңүлүмө нуру толуп, кайрадан бир төгүлөйүн ыр болуп, кайран жаштык өткөнчө кайрылбастан кеткенче, карындашым кагылайын, айланайын мага бир жолу. Soylup ötüp sүймөн, bir zamatta oyrum bolgon dünyüm, gözüң менен аяктуудай сезилип, өзүм билбем неге мынча сүйүнөм. Карайлаган көңүлүмө нуру толуп, кайрадан бир төгүлөйүн ыр болуп, кайран жаштык өткөнчө кайрылбастан кеткенче, карындашым кагылайын, айланайын мага бир жолу. Birde kalıp jörmölöp, bilinbestен жаштык барат өйдөдү. Баратканда балбылдаган от көрдүм, ай бакыт менден алыс эмес өңдөнөп. Карайлаган көңүлүмө нуру толуп, кайрадан бир төгүлөйүн ыр болуп, кайран жаштык өткөнчө кайрылбастан кеткенче, карындашым кагылайын, айланайын мага бир жолу.
талай жолу қалчадым, ақын қалса алып бүтчү чарчадым. Жаштык узап кетелекте бир жолу, ай жашоо берчи жашылындай арчаны. Карайлаган көңүлүмө нур толуп, кайрадан бир төгүлөйүн нур болуп. Кайран жаштык өткөнчө, кайрылбастан кеткенче, карындашым кагылайын, айланайын мага бир жолу. Айрылганча сүймөн, айланайын үнүйüm, карындашым кагылайын, айланайын мага бир жолу. Kagılayım maga bir jolu. Bale, кол чабалы. Сиз жагымдуу урду аткарып жаткан учурда көрөрмандардын сизге болгон жылуу пикирлери дагы келип жаткан учуру. Эфирдин убактысын жетишинче жаңыртканга аракет кылалы. Акыры санда 445 менен аяктаган абонент. Акматбек, сен бул сыйлыкка чак эле татыктуу болгонсуң. Куттуктайм, көз тийбесин, жараткан жаман көздөн, жаман сөздөн сактасын. Мүмкүн болсо Кытайлык кыргыз боордошторунун ырларынан ырдап берчи, суранабыз. Ырлардын мааниси эң сонун, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Мындай сыйлыктардын даалайын дагы багындыр, бар бол деп акыркысындары 445 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Акматбек, сага узун өмүр, чын ден соолук, ийгиликтерди каалайм. Сенин концерт берсең, биринчилерден болуп билет сатып алып барат элем, алдыңкы орунда отуруп кол чабат элем дейт. Өнөрүң өркүндөй берсин. Таасим, сени көрсөм Элмирбекти көргөндөй боло беремин. Бишкектен жазып жатам. Замира эжең, сыйлыгың кут болсун деп 284 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы? Үнүңүзгө берекпе. Акматбек, алган сыйлыгың кут болсун. Ар бир айтышыңды бирден менен угуп көрөмүн, бар бол, бали деп 880 менен аяктаган абонент өзүнүн пикирин калтырган. Акмат аке, эфирибиздин убактысы тарып баратат. Мүмкүн болсо бир чыгарма болсун, жыйынтыктайлы. Кытайлык кыргыздардын кайдасың деген сонунуру бар. Сөзүн жазган Момун Турду уулу, огонун жазган Турган Эшен уулу. Çıtıp kımız sazasın, arıbıtıp cılkı bağasın. Aşıkmın senin görküne, arıdağım, arıdağım, arıdağım. Ардағым секе той қайдасың, seke toy kaydasın. Tol turup kımız sabasın, tür türgö жылкы bağasın. Тобыңдан издеп тап
таппадым тунугум 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 секе той кайдасың Қайдасың секет қайдасың қантейін жүрек айласын қадырлаш құрбым сенің сен қайғыңды 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 тартып ол қалбасын қайғыңды тартып ол қалбасын қайдасың секет ой қайдасың Бале, қол чабалар ашылып бітірелі. Ахмат аке, талантыңыз ашылдай берсін. Шул улуу өнөрдү алып жүрүүчү улантуучусуз. Кудай буйрса, жараткан Кудай дагы шул чармачылыгыңызда ийгилик, кадамыңызда бир ийгиликтүү, байсалдуу кадамдар болсун деп тилек айталы. Бул алган сыйлыгыңыз улуу өнөрдөгү бир чети гана болсун деп ой айталы. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Ушинтип өнөр посторго көңүл бөлүп, эл менен өнөр посттун ортосуна көпүрө терезе коюп атканыңар, олго чыгарып атканыңарга чоң рахмат. Ден соолукта болуңуздар. Рахмат. Элибиз тынч, жерибизде ырыскыт болсун. Бар болуңуз, айтканыңыз келсин. Студиябыздын мейманы Төкмө акын Ахматбек Султан уулу болду. Сиздер 5-чи каналда Ак чөлмөк программасын көрдүңүздөр. Эфирди мен Шабдан Гүлжигитов алып бардым. Биздин программанын режиссеру Аскар Бактыбек жана үн режиссерубуз Мурат Ахметов болду. Бизди Аба толкунда башкарган Лёха мырзага да реграчылык билдиребиз. Түнүңүздөр бейпил болсун. Аманчылыкта жолугалы.